Эмне сатып атат бул жерде көңүл буруп караңыздар. Бул жерде эмне сатууда? Көңүл буруп караңыздар. Эгер эт сатып атат десеңиз, чатка цифра 1 коюңуз. Кекеев, мен бул баланы тааныйм десеңиз, цифра 2 чатка коюңуз. Кут үйүн сатып атат. Кут компаниянын үйүндөрүн сатып атат деп аткан болсоңуз, цифра 3 чатка коюңуз. Жөн эле бирдемени тартып атат десеңиз, цифра 4 коюңуз чатка. Бул поварлар ошол повардыгын, эксперттүүлүгүн ошону сатып атат десеңиз, 5 чатка коюңуз. Баарын сатууда десеңиз, чатка 6 деп жазыңыз. Вау. Көрүүдөмүн. Ар түрлүү ойлор болууда. Ал эми бул жерде караганда эмне сатууда? Жакшылап экранды караңыздар. Кийим сатып атат десеңиз, цифра 1 коюңуз. Вот ушуреки блог, TikTok блог. Не сатып атат деп ойлоп атасыз? Если кийим сатып атат десеңиз, цифра 1 коюңуз. Курс сатып атат десеңиз, цифра 2 коюңуз. Билбейм ай, түшүнүксүз десеңиз, цифра 3 коюңуз. Бул да повар болсо керек деп бакшылык кылып койсоңуз, цифра 4 коюңуз чатка. Мебель сатат десеңиз, 5 коюңуз чатка. Кут үй саткан компанияны, фирманы сатып атат десеңиз, 6 чатка коюңуз. Вижу, бул жерде дагы түрлүү ойлор келүүдө. Эми бул экранды караңыздар. Ким тааныйт бул мырзаны? Бул мырзаны мен өзүм лично тааныганым үчүн Фрунзе ресторанына дайыма барып, бул адамдын тамактарын жеп, молекулярный кухнясын устуйп жүргөнүм үчүн айта аламын да. Бул топовый повар Жангиров Эмиль. Өзүнүн Instagram баракчасы бар. Бул эмени дагы Фрунзе ресторанынан блогунан алдым. Бирок TikTokко алып караганда бул күчтүү повардын, мындай поварлар даже Кыргызстанда жок болуш керек, TikTok баракчасы жок экен. Эми буга чейинки көргөндү мен поиске ушинтип жаздым, чыкты и непонятно. Может быть, бул совсем башка адам, может быть, ошол адам, но бул блогду көргөндө мы не понимаем, кто он. Оффлайнда кыйын повар болсо дагы, Кыргызстанда номер 1 болсо дагы, бирок TikTokто тартпаса, айтпаса, эл билбейт. То есть, получается, сиз крутой экениңизди элдер каяктан билет? Сиздин крутой тармактык бизнес экениңизди, сиздин командаңызга келсе тез акча ала алат экенин эл каяктан билет? Сиздин тармактык бизнеске келип, бекер саякат, машиналарды алат экенин каяктан билет? Экинчи, сапаттуу товарларыңыз бар. Алтын сатасыз, кийим сатасыз, кийим эмне сатат, чатка жазыңыз. Вот ошону эл каяктан билет? Балким Америкадан брендовый кийимдерди алып келатасыз. Арзан баада. Сиздин курсуңуз элдерге миллион табууга жардам берерин каяктан билесиз? Сиз күчтүү насатчы экениңизди эл каяктан билет? Силер тамакты сонун жасайсыңар. Блогер болууга потенциалың чоң. Бирок аны адамдар каяктан билет, если TikTok тартып, көрсөтүп элге айтпасаңар? TikToктогу маркетинг бул биринчиси көңүл бурдуруу. Көңүл бурдуруучу роликтерди тартуу. Бул золотое правило. Демек, TikToктон алдыга жылыш үчүн клиенттер элдерге таанымал болуш үчүн товар, услугаңар, жеке брендиңер, продукцияңар бренди, TikToктогу маркетинг алтын эреже бул көңүл бурдуруучу роликтерди тартуу.
Эгер сиз ролик тартпасаңыз, карасаңыз могул жерде эмне кылып атат, непонятно. Ошондой эле сиз даже если тиктокко кирдиңиз, бирок жөн эле ушинтип ноутбуктун жанында отурсаңыз, айтпасаңыз, элге түшүнүктүү болбосоңуз, эл каяктан билет, гадайтиптеби? Көчөдө ушинтип сонун очки кийинип алып турасыз, бирок айтпай атасыз. А балким мындай очкилер сиздин эксклюзивный очкилериңиз бар. Эл каяктан билет? Гадайт этиш керекпи? Же сизде сонун ушундай ремонт жасадыңыз, ушундай ремонтторду жасап бересиз. Ремонт жасаган мырза экениңизди элдер каяктан билет? Может быть, бул клиентиңиз киргизсиз, но жөн эле киргизип койдуңуз да. Непонятно. Ушинтип оозуңузду скотчтоп алгандай эле болосуз, эгер айтпасаңыз. Мен чыгып, вебинар болот, келиңиз деп тиктокко ролик тарттым, вебинарга келүүдөсүздөр. Ким менин тиктоктогу ролигимди көрүп вебинарга келди, көрүүдө. Плюс белгисин ставьте чат. Демек, тиктокто ролик тартканда жөн эле для галочки ролик для ролик эмес, а именно сүйлөп тартуу керек. Тиктоктогу экинчи эреже, алтын эреже маркетинг. Түшүнүктүү болуу. Түшүндүрүш керек адамдарга. Андан кийинки кадам, ролик тарткандан кийин ал ролигиңизде сиз адамдын көңүлүн бурушуңуз керек. Анын жашоосунда элестетиңиз, тиктокто мынтип барактап атат, бул жерде телевизор кыйкырып атат, бул жерде баласы секирип атат. Ошондо телефонун карап атат. Же болбосо шашып ушуп чайын ичип атат, карап атат. Же маршруткада кетип атат, кызгылышта монтип карап атат да. Же болбосо рабочий компьютерин коюп койду дагы отуруп алып листайт атат. То есть жашоосунда биягында толтура шумдар бар. Ошолордон буруп келип сиздин роликти көрүш керек. 3 секундтан 13 секундка чейин ал адам кармалыш керек. Ошондо глубина просмотр деген болот. Ошол 3 мүнөттөн 13 секундка чейин сиз адамдарга токотер нерсени айтып көңүлүн бурдурушуңуз керек. Мына ошондо сиздин роликтериңиздин проценти рекомендацияга чыгат, клиенттер көбүрөөк келет, жеке бренд, продуктыңыз бренди тез өсөт дегенди билдирет. Анан эсиңиздерге сактап калыңыз. Эгер бул катаны кетирсеңиз, сиз на месте туруп клиенттериңизди кетирип атасыз, подписчиктериңизди кетирип атасыз. Көңүл бурдуруучу роликте саламатсыңарбы достор, кандайсыңар, жакшысыңар деп айтканча эле 13 секунданыңар өтүп кетти. Силердин саламдашууңар эч кимге кереги жок. Айтпай эле койгула. Анткени сиз ролигиңизди салам достор, кутман күнүңүз менен деп киргиздиңиз. Эртең менен. Ал түнкү саат 2-де, 3-тө көрүп атат, эмне кереги бар? Салам достор, кутман күнүңүз менен деп айтканча эле болду, өтүп кетти барактап. Ким ушинтет? Башында непонятный болсо, барактап өтөт. Ошондой бар болсо, чатка я деп жазыңыз. Ошон үчүн саламдашпай эле сразу бетке ток этер нерсени айтып, анан дальше түшүндүрмө бериңиз. TikTok маркетинг. Үчүнчүсү, TikTokко адамдар дофамин алган келишет. Эмоция беришибиз керек. Биздин роликти көргөндө бардыгы эле сүйүп, күйүп, положительный эмоция чувствовать этпейт. Половинасы ооба положительный, половинасы отрицательный. Но кандай болсо дагы сиздин ролигиңиз адамдарда эмоция чыгарыш керек, спорт этиш керек, хейт этиш керек, сонун деш керек, сизге макул болуш керек. Вот эмоция чувствовать этсе гана адамдар сиздерден сатып алат. Эмоция чувствовать этсе гана комментарий жазат. Канчалык көп комментарий болсо, ошончолук сиздин ролик рекомендацияга чыгат. Канчалык көп рекомендация, ажиотаж жаралса, ошончолук адамдар сиздерден сатып алат. Сиздин тартылган ролигиңизди баары эле жакшы көрүп сүйүү бербейт. Отрицательный айтылыш керек. Баары эле сонун десе, значит что-то не так. Канчалык хейт көп болсо, ошончолук популярдуу болосуздар. И көбүнчө биринчи очередь TikTok бул развлекательный контент. Мындай жеңил кабыл алат адамдар, көңүл ачканда киришет, дофамин. Анан TikTokко кирип, например, мен Дубайда жүрүп, Дубайда ролигимди тартсам, адамдар ошол мени менен кошо Дубайда
бассейнге түшүп, мени менен кошо номерде жүргөндөй, мени менен кошо тамак жегендей сезимдер эметишет да. Эгер сиздерде дагы менин роликтеримди көргөндө ушундай сезимдер пайда болсо, 5 цифраны чатка коюңуздар. И банк деп коет да, башка бирөөнүн жашоосун, ал жашоону өздөрү баардык мындай дүйнө жүзүндөгү адамдардын жашоосун баардыгыбыз проживать эте албайбыз да. Бирок ТикТокко кирип бирөөнүн жашоосун көргөндө положительный эмоция, дофамин же отрицательный эмоция чувствовать этсек дагы, биз алар менен чогуу ошол жерге барып жашап келгендей сезимдер болот да. И сатканда биринчи ошондой сиздин, например, сизден ботс, Nike дегендер известный спортсмендердин ботстарын сатышат го. И ошол жерде ботсту ал деп айтпайт. Алар ошол спортсмендердин ийгилигин, кандай трудность болуп атат, кандай результатка келип атат, эмне кылып атат, ушундай известный спортсмендердин образдарын көрсөтүшөт да, жашоо образын. И аны көргөндө, вау, ошондой чемпион болгондой, ошондой кыйынчылыкты өткөндөй, ошондой результатка келгендей сезимдерди, рекламаны көрүп сезесиң, анан барып сатып аласың. Вот сиз дагы ушинтишиңиз керек. Любой нерсени сатканда ошол контекстке киргизип, ошол жерге эмоция берип, анан сатыш керек. Эми караңыздар, ТикТоктогу сатуучу бренд продукт деген эмне? Башындагы роликти помните да? Эми айтканбыз, разбор кылганбыз. Эми караңыздар, детальный разбор кылайлы. К чему это идет? Вот Кекеев 628 000 подписчики бар. Постоянно системдүү роликтерди тартат, сколько я помню. Эми караңыздар. Бул Кут строительный компаниядан, возможно, бир квартирага деле мен сага квартира берем, реклама кылып бер, либо квартира берем, акча берем, либо акча берем деп рекламага келишим келди да. Получается, вот он ролик снимает, и эмне кылат? Мынакей Кутту коюп койду, бул жерге өзүн коюп койду. Бир эле роликте жеке бренди, Кекеев рестораны, күчтүү поварлыгын и Кутту сатат. Бир ролигинде 4 нерсени сатат. Мынакей, еще өзү дагы официальный барып, мынакей Куттукун строительный компанияны дагы көрсөтүп берүүдө. Канчалаган адамдар сатып алышты. Ушинтип мен мындан канчадан бери көрөм мунун рекламасынчы. Анан өткөндө Кут өзү официальный продажасын ачканда менде лояльность была. Потому что мен муну постоянно Кекеевден көрөт элем. А Кекеевдин личный бренди бар, продукциясы бар, эң кыйын тамактар жасайт, ушундай сонун адамдар менен коллаборация кылат деп ишенем да. Анын Куттун дагы квартираларына менде эмне болуп атат? Ишеним күчтүү болуп атат. Мына ушинтип иштейт. Бренд продукт ушинтип иштейт. Рекламаны грамотно жазсаң ушинтип иштейт. Ошондо ТикТоктон результат алыш үчүн эмне кылыш керек экен продукцияңызда? Роликтериңизди тартканда сизде эмне болот экен? Таанымалдуулук болот, коллаборация. То есть он эмне кылат? Ошол өзүнүн жеке бренд продукциясын продвижение кылыш үчүн, Кутту продвижение кылыш үчүн, мына Кекеев деп кийгизип койду Мирбек Атабеков, могул өзүнүн ошол рестораны. Биринчиден таанымалдуулук, коллаборациялар кылып атат, кафесине клиенттер келип атат, реклама крупный келип атат, эксперттүүлүк, поварлыгы элдерге показать болуп атат. И акча эркиндигине келип атат, да. Сонун десеңер прям чатка сонун деп жазыңыз, чындап. Же цифра 10 коюңуз чатка. Эми сиз дагы ушундай результатты каалайм, бизнесим, тармактык бизнесим, курсумду өзүм бар жогун сатам десеңер, хочу деп чатка жазыңыз. Хочу деп чатка жазыңыз. И бул нерселердин баарын анатомия TikTok курстун 4-5 жумасына келгенде сиз уже гарантированно билесиздер. 3 жумасына келгенде официальный продажаларды ачасыздар да. И ошондо, например, Феруза айым 3 жумага келгенде уже 101 252 сомго продажа кылды. Анатомия TikTok курсу бүткөнгө чейин 600 миңден 650 миңге чейин, по-моему, продажа кылды. Ал эми тармактык бизнесте жаңы звание ачты. Анатомия TikTok курстун 3 жумасына келгенде официальный продажаларды ачканда лидер продаж 213 190 сомго продажа кылды. Курс бүткөнгө чейин 400 000 сомго продажа кылды. Ага чейин TikToктон вообще сатып көргөн эмес. 0 продажа был. Лунтик детский одежда магазини 3 жумага келгенде 350 000 сомдук продажа кылды.
очередьке турат атанын продукцияларына. Курс бүткөнгө чейин 600 миң сомго второе место заняла. 600 миң сомго Антомия TikTok курс бүткөнгө чейин 7 жумага чейин сатуу жасады. 600 миң сомго. Эстетсеңиздер, кандай окупаемость. Туура так системно эң активдүү ар бир тапшырманы аткарган окуучуларда гарантированно не только подписчик, не только охват, и финансовый дагы анык результаттар болду. Бул скриндер эти 3 жумада, 6, 7 курс бүткөнгө чейин мындан дагы 2 эсе результаттарга келишти бул айымдар. Командаларын ачты, продажа кылышты да. Демек, Антомия TikTok курска кеткен акчаңызды сиз эселеп актай аласыз. Бул реальный адамдар.